Mürajaat etүүчү айрым хаял кызлар арасында жумуш башлауым үчүн эч нерсем жок, шариятым ауыр деп бәне излейтугулар да табылады. Бүгүн сизге ауыр сынауды басынан өткөрүп, жоктан барды жараткан хакыйкый мәрт күчлүү хаял хакында сөз этпекчимиз. Рано апа жүдө ауыр бакытсыз хадисени басынан кечирди. Үйү өртенди. Ичиндеги тигиз машиналары жылдар давамында жыйнаган тергени бир майданда күлгө айланды да калды. Бирок ол жылап отурмады. Жеңилүүдү өзүнө еп көрмөдү. Коңшулар не берди, кабар берди. Сонун телефонду терсем, телефон истемейт улума, такси чакыра албайман. Уже нерп кетти да колдон. Жаңагы экран истемей калат экен го. Телефонда мына колда кан кетип калып, телефон ачылмайт. Жогору талаага чыктым да, балаларымды касымдагыларга тапсырдым да, эплеп-сеплеп жолго чыгып таксиге мындым. Нерге жетпей кеттим го үйгө. Келсем уже менден бурун пожарныйлар келген экен. Карап турган убактымда коңсуң кеп мени теп силкиледи деп. Би апамыз бар, Сулпан апа деген, келип мени силкиледи. Рано, неге карап турсаң? Ичиңдегини чыгар, жыла деп бакырып. Мен жыламайман, неге жылайман дедим. Балаларым касымда дедим. Балаларым аман, мен аманман дедим. Маған содан артык байлык керек эмес дедим. О, мени дедим, Алла таалам мени малым менен сынап атып, мен балаларым менен сынап аткан жок. Мен соған шүкүрлүк этип болгон дедим. Колумда өнерим болсо, мен аштап өлмеймин дедим. Кайттан тикиленемен, жыгылсам дедим, күрескө тоймоймун, тиземди кагып дедим, кайта түркөп кетемен дедим. Бүгүн Рано апанын үйүнө барсаңыз, өртенген жайдын артындагы коймахананы көресиз. Бирок бул апайы коймахана эмес, ал бүгүнлүгү 7 хаял кызды жумуш менен тамирлеп отурган ыкшам тигүүчүлүк цехи. Бул цехти кайта тиклөө үчүн хамма нерсе колдон жасалган. Диварларга милли нагыслар, сондай тәризди ыхлас менен тагылган. Олар караган көзгө мен күчлүмүн, мени эч кандай жалын да сындыра алмайды деп бакырып тургандай. Тигүүчүлүк столу үстүндө кагаздан кыйылган аккуу сызылмасы көзүмө тасланды. Калкымыз мухаббат һәм садыклык тымсалы сыпатында аккуудан той буюмлардын кезегинде кеңинен пайдаланады. Рано апанын калбиндеги тигүүчүлүккө болгон аса кызыгуучулугу, умтулуусу өз өнери аркылуу өмүрүнө кайтадан гөзаллык һәм мухаббат алып кирмекте. Бакыт колдон жасалады деген гапты көп эскенбиз. Расында да мээнет менен эрки аркылуу бакытка эрсүү мүмкүнлүгүн өз өмүрүндө далилдеди. Ол жоктан барды тек гана өз эбин тауып коймай, балким атрапындагы адамдарга да үйрөтүп атыргандай. Шариятым, имканиятым жок деп налуудан алдым. Онун коймаханасындагы аккууга һәм дивалдагы нагысларга бир караң. Сиздиңче инсандык кыйынчылыктардан не куткарып калады? Эрк ыкрары, сабырлыгы ма, яки мээнетпи? Пикириңизди комментарийларда калтырың.